Негізінен жер мәселесін алу бойынша 2008 жылы басталған. Біздің айлы өкіметке қайырылған. Біздің айлы өкіметтен бұларға мақұлдық беріліп, айлы кеңесінің шешімі шығып, 2009 жылы бұлардың іш қағаздары Қырғыз өкіметіне жөнелтілген. Қырғыз өкіметінде өте көбілі уақыттар алды. 2013 жылдың 24 июнінде Қырғыз өкіметінің тоқтауыменен бұларға жер беру бойынша бұларға 8 гектар, айлы өкіметтің тұрғындарын 10 гектар деп жалпы 18 гектар жерге Қырғыз өкіметі тоқтауын шыққан. Ошол тоқтауының негізінде айлы өкіметтің комиссиясы тарабынан негізі 2013 жылы тоқтам келгенде бұлардың өздерінің этикалық қырғыздардың емес бар еді, не деп қойды? Қомы атылу бізге 92 адамдың тізмесін берішкен. Біз генплан түздіріп демелінде бұларға 80 адам теймек болғанда, 80 чек ондай. Анан бұлардың өздерінен комиссия түзіліп, 92 адамдан бізге 82 адамды ажыратып берген. Айлы өкімет сентябрь айында комиссия қарап, октябрьда бұлардың 80-ден 38-іне бар іш қағаздарын дайындап, кемшіліктерін толық болған 38 адамына октябрь айында тоқтап жауап бергенбіз жер беру бойынша. Кейін дағы бір комиссия отырып, себеп мұндай болғанда біз görüşümüzдің негізінде алғандардың документтері толық емес болған. Толықтап тапталғаннан кейін декабрь айында қайрадан қарап, 42 адамға да комиссия қарап тұрып, тоқтап шығарып, 80 адам бізден жер алған. Бұлардың негізі мұрдадайдан қағаздары, іш қағаздары жоқ болып, бізге жаңадан тізме берген тұра бейже. Мұрынғы тізмесі бізде дағы жоқ, өздерінде дағы жоқ болып, ән жаңа тізме бойынша өздерінің жетекшілері комиссиясы, 7 адамнан тұрған комиссиясы протокол қолдарымен біз өтіп өткенген, ошол негізінде біз жер бергенбіз. Негізі алып көргенде біз десінде комиссия қарағанда туылған жері Тәжікстан, метргелерінде именно Мурғап районында туылған деп келгенде, ошондықтан біз ошолоку бергенбіз. Арадан 3-4 ай өткөндөн кийин экинчи топ силер келдиңер. Biz өзара келишип өзүңөр макулдашыңдар, biz ушул өзүңөргө салып бергенбиз дегенибизге карап, анан акыркы соттошуп, сот акыркы 17-жылы чыкты. 17-жылы акыркы жогорку соттун чечими менен булардан жалпысы 35 адам берилген сармонголчу деп туруп таап, буларды 35-ин иш кагаздарын жокко чыгарды, 35 кайрадан кабыл болду. Анын негизинде губернатордун астында атайын комиссия түзүлүп, буга жетекчи Мөнөкбаев Райымбек Бекмуратович жетекчилик кылып, бул комиссиядагы бир 6 ай иштедикпи? Ошол комиссиянын отуруму 4-5 жолу болду. Ар бир булардын бизге кайрадан 36, кийин 5 кошуп 41 адамдын турмуш шарттын жеринде иликтеп көрдүк. Көргөндөн кийин областық комиссия жиынтығын шығарып тұрып, қайрадан жер беру бойынша айлы өкіметтің комиссиясына сунуштады. Айлы өкіметтің комиссиясы бұлардың 3 өкілінің өзінің комиссия составына өкіл қылып қосып алып, ошонун негизинде 3 отурум өткөрүп, 22 адамға токтом чыгарып бере турган 25 адамға азыр күнүнө жер берүү маселеси каралып, жакында тартып беребиз. Biz taraftan bulunduran ne hoş. Murgap'tan köşkleri boşluk kvartirada cümlelerin çizmesini alıp durup üç aksaka şu kvartirantarga deyip çırkap akırı жаңғыдай топтом келгенден кейін кайра şu өзүбүздүн шылуунда дагы ким жаңгы ким эди өздөрүнчө уюшуп туруп аксакалдын колунан документти уруп туруп тартып алып өздері білгендер қалағандай бөліштірген жерде. Баяғы мұрдағы тізменінде ошол документтин арасында еді, мұрдағы тізменде жоғытып қойышқаны. Кейін барып қанша жерге мұқтаждар барғанда бұларға дағы ақараттырып ар нерсени айтып, шонун негизинде бұлар арызданды. Жер алуучулар, квартирада жүргөндөр, жаңғы гараждарда жашагандар өтө мына рахматулла көрүп берди, кандай шартта жашагандарыны. Ошолорго тие турган жер башкаларга кетип калды.
бұл жер негізінен сатылып кеткен. Кейін сотта ошо сатылымға берілген жердегі балдар, мен 100 мың бергенмін, мен 80 мың бергенмін, апел бергіле, мына қызыл китегіңерді береді деп бізге ешке шыққанда мына балдарға айтты. Мұнда гаражда жашап жүргендер, еттеп жаным ағып жүргендерді 100 мың емес, бір 20 мың табышты өте қиын. Түшіндік, баяғы шындық жоғалып, өздерінің пайдасыға 5-6 жыл оны шындық кетті. Құдайға шүкір, мына облыс прокурордың жандарменен райондық соттың, облыс соттың, республикалық соттардың чындық менен, адилеттүүлүк менен караган негизинде жер бошотулду. Мына жерге беребиз деп даярдап жатат мына балдар. Кудай кааласа бир 5-10 күнүн ар жак бер жагында жерге барып казып калабыз деп үмүттөнүп отурат баягы кыйналганда. Менин айтарым ушул бала. Болмаса ушул этникалык кыргыздарга деп жер бөлүнгөн, бул мыйзамсыз бөлүнүп кеткен маселеден бул жогорку соттор, райондук облус сотторго каралып, ушу соттор акыйкаттыкты, чындыкты чечип, ушу действительно көчкөн кыргыздарга деп чечилип, бүгүнкү күндөрдө болсо облустук комиссия жана айыл өкмөттүн комиссиялары болуп, ар биринин үйүнө барып көрүп, ошо действительно муктаж экендерин и притом балалуу үйлөргө эң биринчи булар комиссиялар ошо балалуу чакалууларга биринчиден көрүп салып, ушуларга берип, балалуу чакаларга берип, кааласа мына бүгүнкү күндө бизге 25 адамдан дагы комиссиялар көрүп, ушу 35 жерге жайгаштырабыз деп, мына айыл өкмөтү өзү комиссиялары менен ар бир ордонго барып көрүп, действительно муктаж экендерге көзгө жетип, ошо бүгүнкү күндө карап, комиссиянын өтүмүн бүгүн күттүк. Комиссиянын менде болсо, ушул этникалык кыргыздардын атынан комиссиянын мүчөсүмүн барып, ар бирин ушу үйүндө көрүп, ушу муктаж балалуу экендерге ар бирибиз үйүстө этип комиссия. Бүгүнкү күндө бөлүп алабыз деп отурабыз. Анан биз болсо бул эме Ертибек чегишпесе дегенде бир болсо бул жер ажыратуу үчүн өтө көп жерлерге кайрылдык. Эми мында дагы адилет туура иш деген чындык бар экен, чындыкты карап жарган судьяларга жана прокурорлор бар экен, биздин туура чечип, мыйзамсыз болгон жерлерди кайтып мыйзам деп ажыратып бизге берген. Азыр алабыз, комиссиянын составында барды, комиссиялар бар, ар ким өз ордуна чечти. Каласа ушул жерди алабыз деп 35 жыл алабыз деп турабыз. 2013-жылы бөлүнүп, 2013-жылы октябрь айынан баштап сот ушу 2014-тен баштап сот ушу Мерид районунун областной болуп кайра каралып, акыркысында Верховный сотто барып 2017-жылы 19 октябрда даттанып кайра каралбасын деп, ушу этникалык кыргыздар, действительно көчкөн кыргыздардын жер экен деп туруп, Верховный соттун чечими чыккан. Мунун үчүн кайра буларга жаңы жагдай деп берип, акыркы точкасына кечээ жакында коюп, айларында. Бул акыйкатчы келип, ушу облустун деңгээлинде Оторбаев өзү келип, акыйкатчы ушу облустук деңгээлде комиссия создавать этип, 12 адамдан турган комиссия иштеди. Ондо дагы мен ошол комиссиянын мүчөсү болдум. Ондо да тактыкты бардыгын эсептеп, анан кийин чыгарып, анын айыл өкмөтү өткөздү. Айыл өкмөтү болсо, булар да ушу комиссиясын создавать этип, ошо жергиликтүү депутаттардан, өзү комиссиялардан коюп, ушу баягы ар бир 35 үйлөрдү тактап чыкты. Бул жерде булар эң биринчи сүттү, ордун күйгүзгөн айранды күйлөп ичет дегенде, булар ар бирине азыр өтө кулдаттык менен карап. 2013-24-июнга бир күн өткөндөргө берилген, ошонун ар жагында баягы законго ылайыктуу берип, мыйзам түрүндө берип жатабыз. Ошого убакыттын созулгандыгы ушул болду деп жатабыз. Эми экинчиден эми ушул жерден дагы ушул пайдаланып кетет эле, мен бу жакта 2014-төн 2013 баягы июлдан баштап калып калган этникалык кыргыздар дагы эле бизде квартиранттар көп. Ушу президент жана жогорку
Parlamentтерден сурап кетирдик, ушул биздин дагы кыздарга дагы жер тилкелери берсе дагы жакшы болот эле, биз мына көчмөндөргө ушуну кыргыз калкын деп тосуп алган мадай өкмөттөргө дагы чындыкты чечкен сотторго биз этика кызматынан өтө алышып билдиребиз. Анан баягы президентке барган хаттын негизинде Чокоев кеңешеге болсо биз эң биринчиден биз баягы кыйналып жүргөндө бизге ким жардам беребиз дегенге биз кайрылар беребиз. Ошол себептен биздин экибиз бул кишиге добро берген, что биздин атыбыздан кирип кайсы жерге кирсең да кайрыласыздар деген бул кишилер берген дарыгыбызды, бирок жер баягы комиссия болуп жер бизге өнгөндөн кийин биз муну аннуитеттеп токтотуп таштаганбыз. Бул кишинин дарыгыбызды азыр токтолуп жаманаттетилген, жараксыз болуп эсептелген. Мыйзамдын берилбеген себебиден буларды мен ошо башында деле айтканмын, буларды эми баягы бирге жүргөндүктөн бул мадай өкмөтү башка комиссиялар деле баягы олордун деле паспорту Тажикстан туулган жери Тажикстан болгондуктан булар ошону эле карап туруп эле, булар ошол экен деген. А бирок бул жерде сатып алуучулар туруктуу этникалык кыргыз болуп эсептелген сенин буларга берилбейт. Булар себеп турак жайы менен колун ертип калган. Көчүп келип мында жүргөн, квартирада жүргөн кыргыздар, булар этникалык кыргыздар көчүп келген. Эми көчүп келген биздин Тажикстандан көчүп келген агымыбыз 1993-жылдан баштап баягы союз жоголгондон баштап көчүп келип, муну так маалыматын айта албайм. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө көчүп келгендердин саны өтө көп. Жаранды ала албай жүргөндөр да бар. Бул так маалымат менен айта албайм. 1000ден да ашык. Азыр ушунда мына ар бир квартирада жүргөндөр бизге келбей мындай бири болупсуздар, мындай деп кайрылган предел 50 адам кайрылган. Булардын гражданствого жардам берилген, кайрылганга жардам берилген деп баягы бизге мында өтө көп кыйналып жүргөндөр, кайсы менен кыйналып жүрөт, көчүп келген. Булар баягы биздеги кыргыз баягы винитурный паспорт менен келгендер азыр гражданствону алыштан өтө кыйналып. Себеби буларды бир жерге временный счетко коюш керек. Временный счетко койгон домовой деген эч ким бербейт экен. Мында бирөөгө домовойсуз учетко коюш, бул паспортсуз болот. Сизде Мадай районуна канча этникалык кыргыз жайгашты, канча жерге айттыңыз, пожалуйста? Азыр биз ошол баягы токтом негизинде 80 берип атпайбыз. Булар ошол өздөрүнүн тобу менен келди. Өздөрүнүн комиссиясы 92 кайрылган. Ошол токтом келген мезгилде. Анын ичинен 80 ажыратып берип атпайбы бизге. Өздөрүнүн комиссиясы ошо 7 адамдан турган өздөрүнүн комиссиясы алып бергенден биз 80 беребиз. Булардын иш кагаздарын караганбыз. Ошонун негизинде азыр 35 атмен боло турган болсо, калган 45 бизде жайгашты. 6 сотиктен. 45 законный болуп алды. Азыр кайра карап 35 кайра беребиз, 80 алган болот да сиз. Бизге жер деп коелу да. Берилет ооба. Берилет. Уже комиссия иштеп атат. Комиссиянын мүчөсү бул киши да бар, эже бар, бул эже бар. Себеби мындай кылбасак, мурункуда биздин катачылыгыбыз улардын өздөрүнө коюп берип атпайбызбы? Комиссиясына. Улар 7 адамдан комиссия түзүп, протокол менен 92-синен 80 бизге ажыратып берип атат. Биз анан 80 алып туруп, ар бир комиссияны ошол 7 адамдын немесине ар бирин иликтегенбиз да. Туулган жери Тажикстан. Метркесин карасак, Мургап району. Себеби кыргыз өкмөт токтомунда Мургап районунан көчүп келген деген сөз бар да. Ошон үчүн Мургап районунан көчүп келгендерге деп билебиз деп биздин кылабыз. Жылдын 24-октябрда кыргыз өкмөт токтом чыгып атабы. Ошого чейин көчүп келгендерге берип атабыз. Одан кийинкилерне биз берип койсок мыйзамсыз болот экен да. Өжөр деген башбулактын үстүндө биздин айыл өкмөттүн жери. Көрүшүп бир 3 аксакал. Şu 80 adamdın atından arz yazıp 80 adamga kelgen bu çeçim. Gelgenden keyin öldürülüp ketdi. Bir kişi azır 90'da eşikке çıkarmayı. Bir adam kaldı, bir adam da bayağı şılığında. Özlerinin içinde bayağı beni yazıp koyup kirip çıkıp nanımızı cep çayı içken bağlar. Cep sevgi bana uyuşup durur. Dokumenti alıp bunlar bayağı birinci tüzülgü tizmeni jogotup, özleri kalağa tizmeni kirgizip kalağa satып келген булар.
Биздин паспортта дагы баягы Мургал районунан деп жазылганыбыз Тажикстан туулган жери. Булар баягы туулган жерге караган артында сырт жагын караган эмес да баягы Саркмогол айылы өкмөтү бул Кыргызстанга 2002-жылы 2004 өтүп, полный гражданство жалпы өткөн жер участкасы менен. Ошол себептен булар бул Тажикстан экен деп туруп эле баягы комиссиялар участогу ооба ушу Тажикстандын да келген дегенде булар паспортто караса Тажикстандык, свидетельствону караса Тажикстан. Ким караган ушуну айыл өкмөттү? Биздин айыл өкмөттүн комиссиясы бар. Айыл өкмөттү. Булардын өзүнүн ичинде комиссия түзүлгөн 7 адамданчы. Ошолор ар бири бизге зачтар берген. Булардын комиссиясы башка. Олардын комиссиясы мыйзамсыз берилген 35 жер мыйзамсыз берилди деп жазылган. Булардын комиссиясы башка. Мурдагы тизмени жокулган. Өздөрү каалагандай өзүнүн комиссия түзүп алып каалагандай жерди саткан. Сотто бизге айтып турган 100 миң бергенмин, мен 100 миңди алып кетип бергиле мага. Мына кызым китепти алып кеткиле деген балдар болгон.